Президент Садыр Жапаров 27 февралда дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Тойгонбай Абдыкаров менен Кыргызстан мусулмандарынын азирети муфтии Замир Кары Ракиевди кабыл алды. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан кабарлашты. Кыргызстандын башкы муфтии Замир Кары Ракиев мамлекет башчыга өлкө жарандарынын мусулмандардын ыйык шаары Меккеге зыярат кылуу иштерин уюштуруунун жүрүшү тууралуу маалымат берди. Анын маалыматы боюнча быйылкы жылы Сауд Аравия королдугу Меккеге ажылыкка барууну каалаган кыргызстандык зыяратчылар үчүн 6110 квота бөлгөн. Коррупциянын алдын алуу, ачык айкындуулукту камсыз кылуу жана каражаттардын максаттуу пайдаланылышын көзөмөлдөө максатында 2023 жылы ажылык сапарга даярдык көрүү боюнча республикалык штаб түзүлгөн. Анын курамына мамлекеттик органдардын, анын ичинде укук коргоо органдарынын өкүлдөрү кирген. Мамлекет башчысы алардын докладдарын угуп, алдыдагы ажылык сапарга даярдык көрүүдө коррупциялык көрүнүштөрдү болтурбоо өзгөчө маанилүү экенин баса белгиледи. Ошону менен бирге президент Садыр Жапаровдун маркумду акыркы сапарга узатуу, ашын берүү жана башка каада салт иш-чараларда ашыкча ысырапкорчулукка жол бербөө максатында иштелип чыккан. Кыргыз Республикасында үй бүлөлүк салтанаттарды жана маркумду эскерүү үрп-адаттарын тартипке келтирүү боюнча чаралар жөнүндө жарлыкты элге түшүндүрүү боюнча активдүү ишти улантууну тапшырды. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарында аткаруучулук тартипти чыңдоо жана жакшыртуу боюнча чаралар жөнүндө буйрукка кол койду. Мамлекеттик башкаруу системасынын аткаруучулук тартиби өлкөнүн позитивдүү өнүгүүсүндө алдыга коюлган максаттарга жетүүнүн эң маанилүү куралы болуп саналат. Кабыл алынган чечимдердин сапаттуу жана өз убагында аткарылышына мамлекеттин ар тараптуу жана бат өнүгүүсү, ошондой эле өлкөнүн жарандарынын жашоо деңгээлинин жогорулашы түздөн көз каранды. Белгилей кетсек, мамлекет башчы тарабынан мамлекеттик жана жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарындагы аткаруучулук тартипке өзгөчө көңүл бурулууда. Заманбап чакырыктар жана мамлекеттин кызыкчылыктары мамлекеттик органдардан ыкчам жооп кайтарууну, өз ара так аракеттенүүнү, өлкө жетекчилиги кабыл алган чечимдерди сапаттуу жана өз убагында аткарууну талап кылат. Ушуга байланыштуу аткаруучулук тартиптин мындан ары жакшыртуу максатында өлкө президентинин чечими менен мамлекеттик жана жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынын жетекчилеринин алдына аткаруучулук тартипти чыңдоо боюнча комплекстүү чараларды көрүү, ошондой эле жарандардын кайрылууларына ыкчам реакция жасоо милдети коюлган. Ош облусунун аймагында күчү 4 балга жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Кыргыз Республикасынын сейсмология институтунун маалыматына ылайык, саат 1:36 Кытай Эл Республикасынын аймагынын очогунда күчү 4-5 балга жеткен жер титирөө катталган. Жер титирөө Ош облусунун Алай районунун Нура айылында 4 бал, Эркетам жана Икизяк айылдарында 3-5 балга чейин сезилген. Алдын ала маалымат боюнча жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Президенттин демилгеси менен мугалимдерге Кыргыз эл баатыры наамы берилет. Бул тууралуу илим берүү жана илим министринин милдетин аткаруучу Каныбек Химаналиев министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун катышуусунда өткөн жыйында билдирди. Министрдин милдетин аткаруучу жыйындын жүрүшүндө билим берүүдөгү приоритетивдүү багыттарды атады. Алар президенттин демилгеси менен 2 мугалимге Кыргыз эл баатыры наамы берилет. Жылдын мыкты мугалими сынагынын жеңүүчүсүнө квартира, 5 негизги предмет боюнча жеңүүчү болгон жылдын мыкты мугалимдерине 1 миллион сомдон берилет. Жеңүүчү аталган 5 мугалим жыл бою Кыргызстанды кыдырып көрсөтмө сабактарын өтөт. Жакынкы 3-5 жылда 1000ден ашуун мугалимдерге квартира берилет. Бул үчүн атайын долбоор түзүү максаты көзөлүүдө. Дүйнөлүк жогорку окуу жайларда окуп атактуу компанияларда иштеген мекендештерге мамлекет тарабынан атайын сыйлыктар берилет. Президенттин демилгеси менен жакыр үй бүлөдөн чыккан таланттуу балдар үчүн Чолпон Ата шаарында мектеп-гимназия курулуп жатат. Ал жакынкы жылдары ишке кирет. Каныбек Иманалиев президент тарабынан көрсөтүлүп жаткан колдоо билим берүүгө болгон чоң ишеним, чечкиндүү кадам экендигин белгиледи. Кластерлерди түзүү жана өнүктүрүү ата мекендик экономиканы өнүктүрүүдө чоң роль ойнойт. Маселен, Жайыл районундагы Ангус мал чарбасы эт багытындагы кластерге мүчө. Бул жерде 1200 баш бука жана 200 баштан ашык жылкы багылат. Кластердик ыкманын негизинде бул чарбадагы малдын эти өндүрүлгөндөн тарта дүкөндүн текчесине чейинки процесстер толук көзөмөлгө алынат. Ангус чарбасы керектөөчүлөрдү тирүү жана эт түрүндө продукция менен камсыз кылат. Малдын санын көбөйтүп, ишти илгерилетүүгө мамлекет тараптан берилген насыя шарт түзүүдө. Мындай жеңилдиктер чарба эт кластерине мүчө болгондуктан берилип жатат.
башында мынча деңгээл жок болчу. Бул жерди сатып алгандан ремонт кылганбыз. Көп жыл ремонт кылып отуруп, мамлекеттен кредит алып, анан мал киргизип баштаганбыз. А буга жер тоютту, чын айтканда өстү, жер жок болчу. Жерди сатып алып, элден сатып алчык тоюттун бардыгын. Өлкөдө айыл чарба кластерлерин өнүктүрүү колго алынды. Былтыр малды бордоп, семиртүү жана эт кластеринде балык өстүрүүгө багытталган 35 чарба түзүлгөн. Жалпысынан 9 социалдык маанилүү деп эсептелген азык-түлүктүн кластери түзүлдү. Ар бир кластерге миллиард сомдон каралган. Социалдык маанилүү азыктар. Ошолор негизинде 9 кластер түзүлгөн. Анан ошо 9 кластер бул негизги максаты эмне? Бул ошо азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо. Экинчиси бул Кыргыз Республикасынын экспорттук жөндөмүн жогорулатуу жана ошо биздин экономикабызга мындай чоң салым кошуу бул эсептелет да. Ошол максатта түзүлгөн бул кластер. Бул мал союучу жайдагы кластердик механизмге кошулган. Бардык эл аралык стандарттарга жооп берген цехте союлган малдын эти кайра иштетүүчү фабрикаларга жөнөтүлөт. Ал жерден кой, уй этинен түрдүү продукциялар даярдалып сатыкка чыгат. Азык-түлүк коопсуздугун камсыздоодо кластерлерди өнүктүрүү чоң роль ойнойт дейт айыл чарба тармагы боюнча эксперт Бакытбек Мамытканов. Кооперацияга өтүш керек. 10-дон 15тен киши чогулуп, бир специалистке ушул жумушубузду тапшырып беришибиз керек. Бардыгыбыз эле дыйкан боло бербей, мугалими деле, физик, химиги деле дыйкан боло бербей, а именно дыйканга ишенич менен өткөрүп бериш керек. Ошол кооперация болгондо, кооперативдер көп болгондо гана бизде мындай өнүгүүгө кичине кененирээк болот. Кластердик бирикмелердин аркасында Кыргызстан атамекендик таза продукциянын санын гана көбөйтпөстөн, келечекте маанилүү делген продуктылар менен өзүн камсыз кылышы күтүлүүдө. Учурдагы 9 кластерге быйылдагы 7 кластерди кошуу мерчемделип жатат. Аларды каржылоо РСК банк жана Айыл банк тарабынан ишке ашырылат. Кызыл суу тазалык ишканасы 5 айыл аймактын элине тагыраагы 37 миңге жакын тургундарга кызмат көрсөтөт. Учурда таштанды төгүүчү 1 гектар 35 сотый аймакты ээлеген полигондун дубалдары 2 метрге бийиктетилип жатат. Маалымат боюнча жалпы 300 метр дубал бекемделет. Шамал болуп, мунун тегерегинин баары корулган. Бул туристтик эмеге дагы көрктү бузуп аткандыгына байланыштуу. Şu бийиктетип дагы эме кылып атабыз да. Шамалдан дагы бул ичинен куюндап шамал көтөрөт экен баары болбой эле салфандарды. Бирок убак менен тегерегин баарын тазалап турабыз. Шемиликтерди өткөрүп тазалап турабыз. Мурун салафан ушчу азыр корулуп атат, жакшы болуп атат. Азыр көп эметпей калды. Анан мурунтан бери эметип атканда азыр толуп бараткан сайын көтөрүп атабыз. Заборлорду көтөрүп атабыз, салафан учпай калды. Жергиликтүү деңгээлде кызматтарды жакшыртуу долбоорунун алкагында учурда айыл ичиндеги жолдордун аң чөнөктөрүнө кум шагыл төгүү иштери жүрүүдө. Мындай жумуштар жаңы конуштарда да аткарылат. Быйыл мына эмеге деп жергиликтүү бюджеттен 3 километрге деп кум шагыл төгүүгө акча каралган. Ошол иштер башталды. Мына жаз айларынын биринчи айлары менен эле баштап атабыз, кыштын аягы менен эле. Азыр биринчилери ямочный болуп атат, андан башка жаңы конуштарга төгүлөт шагыл. Бул долбоордун алкагында дагы бир даана жаңы техника сатылып алынды. Учурда аталган ишканада тазалык жаатында жалпы 18 жумушчу эмгектенет. Алар күн сайын 5 айыл аймактын таштандыларын арылтуунун аракетинде. Мусорлар күндө чыгып турат, күндө алып келип төгүп турабыз ошакка. Тазалап көчөнүн баары эле таза. Үстүдөн контролдоп турушат, тазалап турабыз. İşimiz жакшы, баары эле жакшы. Айылда таштандылар канча күндө бир чыгарылат? Айылда 6 айыл өкмөтүнөн жумасына бирден чыгарып турат. А бул кызыл суунун ичи күндө сайын, күндө воскресенье күнү дагы чыгарып турабыз. Жетөгүз районунда Кызыл суу, Саруу, Оргочор, Дархан, Светлая, Поляна айыл аймактары менен биргеликте таштандыларды топтоо жана чыгаруу кызматтары уюштурулган. Аталган айыл өкмөттөрү бир кластерге биригип, Швейцария өкмөтү каржылаган жергиликтүү деңгээлде кызматтарды жакшыртуу долбооруна таштанды топтоо жана чыгаруу көйгөйүн чечүү үчүн киришкен.